Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу кагылышта көз жумгандарды эскерди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларда курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Өлкө башчынын маалымат кызматы тараткан кайрылуунун тексти толук келтирилет. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, өлкөбүз 2021 жылдын апрель айында, андан кийин 2022 жылдын сентябрь айында соңку тарыхындагы оор сыноолорду башынан кечирди. Кыргыз-Тажик чек арасында 2 ирет кайталанган каргашалуу окуяларды ар бир кыргызстандык жүрөгү сыздап, терең кайгыруу менен кабыл алды. Айкөл Манас атанын урпактарыбыз деген көкжал жоокерлерибиз менен эл ичинен чыккан эр азаматтарыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, өлкөнүн эгемендигин сактап калуу үчүн болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүштү. Тилекке каршы бул каргашалуу окуяларда 99 жараныбыз курман болуп, орду толгус оор жоготууларга учурадык. 477 жараныбыз ар кандай жаракат алып, азыркы убакка чейин дарыланып келет. Эл уулдарынын мекен чегин көздүн карегиндей сактоодогу каармандыгы тууралуу ичендеген макала баяндар, көркөм китептер жазылып, даректүү фильмдер тартылып, болуп өткөн окуяны келечек муундун көз алдына тасмадай тартып бере турган мезгилдер али алдыда. Алардын ата мекен үчүн кан жанын аябаган эрдиги, мекенчилиги муундан муунга даңазаланып, элибиздин эсинде төбөлүккө сакталып калат. Жамы журтубуздун, жалпы мамлекетибиздин тикесинен тик туруп, жапатырмак колдоо көрсөткөндүгүнүн натыйжасында 2021 жылдын апрелинде өрттөлгөн турак үйлөр кайра курулуп, толугу менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Кагылышууда курман болгон мекендештерибиздин үй бүлөсүнө да өз убагында үйлөр курулду. Кагылышуунун кесепеттерин жоюу максатында 2022 жылдын 17 сентябрында Баткен жана Ош облустарынын административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө, андан кийин 2022 жылдын 10 октябрында, 2022 жылдын 14-17 сентябрында Баткен облусунда болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан Баткен облусунун Баткен районунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтирүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыктарым чыкты. Аларга ылайык жарандардын талкаланган турак жайларын калыбына келтирүүгө мамлекеттин бюджетинен 1 миллиард 385 миллион 670 миң сом бөлүнүп берилди. Учурда талкаланган 418 үйдүн 381 бүткөрүлдү. Калгандарын калыбына келтирүү жаатында курулуш иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары жапа чеккен жарандардын насыя берүүчү мекемелерге болгон 31 миллион сомдук карызы жоюлуп, 63 миллион сомдук насыялык келишимдердин шарттары жеңилдетилди. Каргашалуу окуяда эл жери үчүн курман болгондордун үй бүлөсүнө, жабыр тарткан жарандарга мамлекет тарабынан компенсациялар төлөнүп берилди. Бул багытта даректүү жардам чаралар дагы улантылат. Ардактуу агайын туугандар, биринчи жолку кагылышуудан кийин мамлекетибиз чыйралып, чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында кечиктирилгис чараларды кабыл алганын билесиздер. Өлкө тарыхында алгач ирет республикалык бюджеттен куралдуу күчтөрүбүзгө заманбап аскердик техника жана башка керектүү жабдыктар сатып алынды. Натыйжада экинчи жолку кагылышууда татыктуу жооп берилип, мизик майтарылып, көптөгөн курмандыктардын болушуна жол берилген жок. Чек ара коопсуздугун бекемдөө, жоокерлерибизди зарыл болгон жабдыктар жана техника менен камсыздоо жумуштарын мындан ары да улантабыз. Бул иш-чаралардын алкагында аскерлердин жана ички иштер кызматкерлеринин, айрыкча Баткен жергесинде кызмат өтөгөндөрдүн айлык маяналарын кескин түрдө көтөрүп бердик. Кадырлуу кыргыз калкым, биз мындай окуялардын кайталанбашы, эгемендүү өлкөбүздүн бүтүндүгү,
калкыбыздын бакубат жашоосу үчүн болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болуп, жергебизде тынчтык өкүм сүрсүн. Эскерте кетсек, туура 2 жыл мурун башталган чек арадагы кандуу жаңжалда 37-2022 жылдын сентябрындагы кагылышууда 62 кыргызстандык көз жумган. Булак Спутник кежи. Россия Кыргызстан менен Тажикстандагы аскердик базаларын күчтөндүрөт. АКШнын союздаштарынын кадамдарынан жана Борбор Азиядагы аскерий ордун калыбына келтирүү аракеттеринин фонунда Россия Кыргызстан менен Тажикстандагы базаларында аскердик даярдыкты күчөтүүдө. Бул туурасында РФтин коргоо министри Сергей Шойгунун айтканын РИА Новости жазды. АКШ менен анын союздаштары террорчулукка каршы күрөшүүгө жардам беребиз деген шылтоо менен Борбор Азиядагы өзүнүн жайгашуусун калыбына келтирүүгө аракет жасап жатат. Аймактагы өлкөлөргө аскердик инфраструктурасын жайгаштыруу өтүнүчтөрүн биз Шанхай кызматташтык уюмунун мекендигиндеги стабилдүүлүккө түздөн түз келтирилген коркунуч деп эсептейбиз деген Шойгу ШКУга мүчө өлкөлөрдүн коргонуу министрлеринин Нью-Делиде өткөн жыйынында. Ал аталган аймакта жайгашкан эки мамлекеттеги россиялык базалардын аскердик даярдыгын арттырып жаткандыгын билдирген. Биз өзүбүз тараптан Кыргызстан, Тажикстандагы базаларда жаралып калышы мүмкүн деген көйгөйлөргө реакция кыла турган аскердик даярдыкты күчөтөбүз деп кошумчалаган ал. Булак медиа центр кежи. Баткенде катуу шамал үйлөрдүн чатырларын учуруп кетти. Баткен облусунда катталган катуу шамал үйлөрдүн чатырларын учурду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымат кылайык, кече 27 апрель күнү болжол менен саат 16:00 чамасында Баткен районунун Кыштут айылында 3 турак үй, 1 убактылуу жашоочу үй, 2 сарай жана 1 гараждын шиферин шамал учуруп кеткен. Жеринде Баткен райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жарандык коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси жана тиешелүү кызматтын өкүлдөрү жумуш алып барууда. Булак Супер кежи. Кыргыз кыздары качан кыздарга турмушка чыкты эле. Атазов Байсаловду ыплас деп атады. Бүгүн 28 апрелде Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында министрлер кабинети үй-бүлө кодексин иштеп чыгып жатканын Акылбек Жапаров билдирди. Анын жүрүшүндө эл өкүлү Шайлообек Атазов министрлер кабинети Айбек Жоншалиев менен Бакыт Төрөбаевди кызматка дайындоодо туура кадам жасаганына токтолуп, үстүңкү катмарларды жакшы койдуңар. Анан ылдый түшкөндө эле бардык баткак башталып жатат. Бут тазалап, элдин жүгүн көтөрө тургандарды койсоңуздар жакшы болот эле. Глобалдык фонд кыздарга турмушка берүү үчүн $29 миллион берет. Вице-премьер-министр Эдил Байсалов ага руксат берип олтурат. Эмнеге кыргыз элинин каада салтына карама-каршы келген иштерди кылып жатышат. Кыргыз кыздары качан кыздарга турмушка чыккан, деди Атазов. Ал жерде баары так жазылат. Үй-бүлө аял менен эркектин союзу экени да баса белгиленет. Кыргызстан адам укуктарын коргойбуз деп болгон конвенциянын баарына кошулуп алыптыр. Эми алардын баарын иреттеп, тактап, биздин идеологиябызга туура келбегендерден чыгалы деп жатабыз, деди Жапаров. Эскерте кетсек, учурда Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчил депутаттык тобунун биргелешкен жыйыны өтүп жатат. Булак Супер кежи. Депутаттардын алтын куймаларды кармап түшкөн сүрөттөрү жарыяланды. Кече 27 апрелде Жогорку кеңештин сайтында депутаттардын алтын куймаларды кармап түшкөн сүрөттөрү жарыяланды. Ошондой эле Кумтур Голд Компани жабык акционердик коомунун жалпы өндүрүшүн жана Кыргыз Республикасынын энчисине өткөндөн берки иш аракеттерин иликтөө максатында түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиясынын төрагасы Арсланбек Малиев маек берген. Жогорку кеңеште айрым депутаттар тарабынан 19,2 тонна алтын жоголуп, белгисиз өлкөлөргө ташылганы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Буга байланыштуу анын аныктыгын текшерүү боюнча парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, ага ар бир фракциядан бирден өкүл кирген. 19,2 тонна деген чоң көлөм. Мындай өлчөмдөгү алтындын каякта экени белгисиз болуп жатканы боюнча маалымат көпчүлүктү бушайман кылды.
Анықтан жагдайды иликтеген комиссия өз ыйгарым укуктарынан пайдаланып, аталган маалыматты ар тараптуу иликтеди. Көп адамдардан маалымат алынып, ийне жибине чейин тактадык. Анын ичинен Улуттук банкка барып, алтын запасын эсепке алуу жана сактоо процесси менен тааныштык. Тааныш учурунда ар бир фракциянын жана депутаттык топтун өкүлдөрүнөн турган комиссиянын бардык мүчөсүнө каалаган жашикти тандап, аны ачып көрүү жана алтын куймаларын текшерүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал тургай алтынды кармап сүрөткө түшүп, бардыгын тасмага тарттырдык. Бул архив үчүн маанилүү. Ошондой эле 2023 жылдын 26 январына карата Улуттук банкынын кампасында 43.944,13 кг алтын запасы сакталып турат. Тагыраагы 19,12 тонна алтындын жоголгондугу же белгисиз болуп жаткандыгы тууралуу маалымат жалган. Аталган эмиштерди анықтаган бир дагы маалымат же тастыктаган кагаз тапкан жокпуз. Муну комиссиянын ар бир мүчөсү далилдеп бере алат, деди ал. Булак Назар Ньюс, KG.